Assalamu alaikum урматтуу чоңдор. Ошо штраф боюнча кичине оюм айта кетейин дедим эле. Штраф аябай көп болуп атат да, аябай чоң акча коюлган да штрафкачы. Эременге эле 1000 сом болуп атат да. Туура ал өзүбүз үчүн эремен таксакчы. Бирок эми азыраак кылып берсеңер жакшы болмок. Азыр элдер кыйналып атат. Аябай эле кыйналган элдер бар да. Акчасы жетпей кыйналып аткандар бар. Анан могу биздин мүмкүнчүлүгү чектелген майып адамдардын машинасы бар да, пенсияга жашаган пенсионерлер бар. Ошолор машинасы барлар бар. Анан аларга штраф эми кокус да. Адам баласыбыз да адашабыз да, кокус адашып кетсе эле 3000 сом, 5000 сом деп эле штраф түшүп атат да. Анан эми пенсияга жашаган адам төлөш аябай кыйын болот да ал нерсеничи. Мисалы мага эле кече өзүм 2700 пенсия алам. 3-группада инвалидмин. Мага 3000 сом штраф келди. 15 күндүн ичинде төлөсөңөр 1,5 сом болот деди. Бирок 1,5 сом өзүм 2700 сом алсам 1,5 сомду ал жака берип койсом, эми ошондой эле элестетсеңер, мен ар жактан 1200 сом акча менен жашай албайм да. Туура только пенсия менен жашаган жерим жок. Бираз эми жумуш кылам. Бирок ошол жумушум 3 бала бар. Ата-энем да инвалид. 9 адам жашайбыз үйдөчү. Эми ошого жеткизиш кыйын болуп атат да. Урматтуу чоңдор, ушундай элдердин кичине көйгөйүн карап койсоңуздар аябай жакшы болмок. Рахмат. Ушул эжелергечи ушу элди ойлоп ушундай чыгышып, азыр ошону кармап отурат экен да. Байкени Марипа эженин күйөөсүн. Марипа деген эже экен. Ошо элди ойлоп чыгып атат. Ошо эжеге Алла ыраазы болсун, Марипа эжеге. Ошо элди ойлоп, карапайым элди ойлоп чыгып атат. Ошону угуп койсоңуздар аябай жакшы болмок. Бираз элге жеңилдик кылып коюңуздар, суранды силерден. Рахмат чоң.